Саламатсызбы? Укмуштар ТВ каналынын көрүүчүсү. Ар бир адам өлүмдүн даамын татат. Бул чындык. Андан эч ким кутулуп качып кеткен эмес. Кутула албайт дагы. Чет элде адам каза болгон соң өлүкканага, башкача айтканда, моргко алып барышат. Врачтардын катасынанбы же дагы башка себептерден улам жүрөгү билинип билинбей соккон учурда аны өлүккө чыгарышып, моргко алып барып коюшат. Баягы киши башка өлүктөрдүн арасында жаткан учурда өзүнө келип ойгонгон учурлар көп эле жолу кездешет. Бул чыгарылышта биз сиздерге моргто өлүктөрдүн арасында ойгонгон адамдар жөнүндө айтып беребиз. Эскертүү: 18 жашка чыга электер, кош бойлуу, психикасы жабыркаган адамдарга көрүүгө тыюу салынат. Анда кеттик. Биринчи окуя: моргтогу өлүк кыздын чачын тартканда жүрөгү жарылып өлгөн студент кыз жөнүндө болмокчу. Бул окуя Европада болуп өткөн. Ал мындай болгон: медициналык окуу жайдын студенттери сабак учурунда моргко түшүшөт агайы менен. Студенттер абдан коркуп, эки көздөрү алайып, бири-бирин колдорунан кармап араң түшөт. Алар болгону биринчи курстун студенттери эле. Агайы аларга экспертиза кандай жүрүшүн түшүндүрүп жатканда, эң артта турган шумпай бир жигит алдында турган группалаш кыздын чачын бир өлүктүн колуна байлап коет. Кыз алдыга басайын дегенде артынан бирөө чачын тартканын байкайт. Чочуп кетип, артын караса, чачын бир өлүк кармап турганын көрүп, абдан катуу чыңгырып жиберет. Андан соң ал өзүн жоготуп жерге кулап түшөт. Ошол бойдон кыз өзүнө келген эмес. Экспертиза өткөрүшкөндө кыздын жүрөгү жарылып өлгөнү билинет. Тамаша деп байкуш кыз жан берген экен. Экинчи окуя: бир студент жигит моргто өлүктөр менен бир түн өткөрөм деп жиндикканага түшүп калганы жөнүндө болмокчу. Ал мындайча болгон: мед окуу жайдын 2 студенти мелдешип кетет. Ал мелдештин мазмуну мындай болот: биринчи жигит: мен эч нерседен коркпойм. Керек болсо моргто бир түн өлүктөрдүн арасында боло алам дейт. Экинчиси: жогай деп колун шилтеп коет. Ошондо алар $200 мелдеше кетишет. Студенттер агайы менен моргко түшкөн учурда биринчи жигит эч кимге байкатпастан өлүктөр жатчу кушеткага жатып, үстүнө шейшеп жаап алат. Агайы баягы баланы издей баштаганда, экинчи жигит болсо ал студент өзүн жаман сезип, эшикке чыгып кетти деп калп айтып коет. Ошентип ал бала өлүктөрдүн арасында бир түнгө калып кетет. Эртеси эртең менен кароолчу моргко киргенде, моргтун ортосунда бир кыз бир баланы кучактап турган апалда көрүп бакырып жиберет. Элдер чогулуп, эмне болгондугун териштире башташат. Полициянын айтышы боюнча, окуя мындай болгон экен. Баягы жигит түн ичинде кичинекей фонаригин жагып, плеерден музыка угуп жаткан учур болот. Бир маалда баягы жигиттин далысына бирөө колун коет. Жигит чочуп кетип, артын караса, жыпчылаңач болгон кыз аны тиктеп турган болот. Жигит тилден калып, коркуп, үн чыгарбай турган жайында катып туруп калат. Моргтун ичи абдан суук болгондуктан кыз абдан үшүп жигитти кучактап алат. Ошол бойдон экөө тең үн чыгарбастан эртең мененкиге чейин ошол абалда тура беришет. Полиция келип, экөөнү ажыратып сурай башташат. Жигит абдан корккондуктан акылынан тайып, андан соң ал жигитти жиндикканага жаткызышат. 15 жыл бою ошол жерде жатып, бир сөз сүйлөбөй, акырында каза болот. Баягы кыз эмне болду экен деп сизде суроо пайда болсо керек. Ал мындайча болгон экен: баягы кыз жумуш учурунда байкабастан ток барзымды кармап алып, аны тогуруп, жүрөгү токтоп калат экен. Врачтар ал кызды өлдү деп моргко алып барып коюшат экен. Түн ичинде кыз өзүнө келип, эки жагын караса, ортодо бир жигит турганын көрөт. Четтеринде өлүктөрдү көрөт. Ал байкуш кыз абдан корккондуктан эч нерсе деп сүйлөй албай, баягы баланын жанына барып, анын далысына колун коет. Окуянын аягы эмне болгонун сиздер билесиздер. Ал кыз бир нече ай дарыланып чыгып, мед окуу жайына тапшырып, психолог кесибин аяктаган экен. Ошол кыз баягы бала каза болгучакты 15 жыл бою аны көргөнү ар жумада барчу экен. Ушуну менен
Биздин бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Каналга катталып кетиңиз. Ал биз үчүн абдан маанилүү.